Жыл жаңыргандан тарта айрым автоунаалар милдеттүү түрдө камсыздандырылышы керек. Ага ылайык автоунаа ээси болгон чет элдик жарандар, юридикалык тараптар, анын ичинен мамлекеттик жана муниципалдык уюмдар, жүк көтөрүмдүүлүгү 12 тоннадан ашкан автоунаалардын кожоюндары камсыздандыруу полисин милдеттүү түрдө сатып алышы зарыл. Эгер унаасы камсыздандырылбаса, анда ал транспорт каражаттарынын иштешине тыюу салуу сунушталууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы токтомдун долбоорун коомдук талкууга койгон. Ага ылайык бузуулар кодексине өзгөртүүлөр киргизилет экен. Кодексте 122 беренесинде каралган, что камсыздандырбаган айдоочуларга чара көрүү боюнча ошону эле биздин кызматкерлердин ишмердүүлүгү мыйзамдуу болсун деп биз өзгөртүү киргизип атабыз. Кандай чара көрүлөт ошондо? Эгерде ошол айдоочу убагында камсыздандырбаса, же болбосо унаа ээси убагында камсыздандырбаса, бул бузуулар кодексинин 122 беренесине ылайык экинчи категорияда айыппул каралган. 3000 сом. Автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу боюнча мыйзам 2015 жылы кабыл алынып, 2016 жылдын 1 январынан тарта күчүнө кириши керек болчу. Бирок калк кошумча чыгымдарга даяр эмес экени айтылып, элдин нааразычылыгы жаралбаш үчүн өкмөт аталган мыйзамдын иштөө мөөнөтүн бир нече жолу жылдырып турган. 2019 жылдын 1 январынан баштап, андан кийин 2021 жылдын 1 январынан тарта камсыздандырууга милдеттендирүү убада кылынган. Иш чара эми башталат делгени менен айдоочулар унааларын канча сомдон камсыздандырары да белгисиз. Анткени тарифтик торчу али иштелип чыга эле экен. Мындан сырткары камсыздандыруу менен алып уруша турган компаниялардагы ишмердүүлүктөр үчүн уруксаат кагаздарын ала электи белгиленди. Азыр мен страховой компания страховать этейин десем, менде биринчиден лицензия жок. Азыр эч кимде лицензия жок. Бир. Тариф жок анткени. Милдеттүү түрдө дегенден кийин тариф бекитилет. Момча андан ашык эмес, кем эмес деген. Ошондон ошол документтер жок болгондон кийин эч кимде азыр страхование жок. Бирөөдө жок, бир да киши жок. Добровольно обязательно страхование. Түшүнүңүзбү? Мыйзам формально ишке кирди, апрелден баштап. Жылдырып отуруп кирди. Бирок баягы законго баягы бут жазап приделать ноги деп коет коерсуздар. Ошондой нерсе жок. Күтүп атышат, эмнени күтүп атышат билбейбиз. Мыйзамга ылайык камсыздандырылган автоунаа жол кырсыгына кабылып, адам өмүрүн алса 300 000 сомго чейин кенемте төлөнөт. Эгер жүргүнчү же айдоочу майып болуп калса, камсыздандыруу компаниясы 200 000 сом төлөп берүү милдеттүү болот. Ал эми автоунаа талкаланып же бузулуп кала турган болсо, транспорттун абалына жараша каражат чегерилет. Муниципалдык, мамлекеттик мекемелерге таандык унаалар камсыздандырыла баштаса, бул айдоочулар үчүн жакшы болот дейт Борбор калаада коомдук транспорт айдап иштеген Рыспек Ибраев. Айтымында жүргүнчүлөрдү ташып баратып кырсыкка учураган айдоочуларга тиешелүү мекеме тарабынан эч кандай колдоо жок. Кесиптештери бири-бирине жардам берип, кырдаалдан чыгышат экен. Милдеттүү камсыздандыруу киргизилсе, айдоочуга да бир топ жеңил болмок дейт ал. Балдар келип, мисалы, эми Кулаянын бетин аргысın, мен кырсыктап калсам, мен балдарга түшүндүрөм. Бул жерден бири аты баштуу балдар бар да. Мен моңдо болуп калдым. Ведомость ачайын, жардам берели. Алар өз балдарын айтат да, кечинде бул жерде отурушат, наркологдо отурушат, ошо ведомость кармак. Ким канча жардам берет? Жакшы мындай жакындыктар 1000ден жардам берет, 500дөн, 300дөн. Ошентип анан ошо зарплат несебенен кетет да. Ана ошол эки бала ведомость болгондо барып бухгалтериядан акчаны жазып, мына балдарыма жардам берди, мен тетип жабышым керек деп. Көз карашыбыз түз. Карасын, страховать этсин. Ал эми жеңил автоунаанын ээлери темирди өттөрүн милдеттүү түрдө 2022 жылдан баштап камсыздандыруулары керек. Бирок өлкөдө кризис болуп, айрым бюджеттик мекемелердин чыгымдары кыскарып турган убакта бул мыйзамдын иштөө мөөнөтү дагы жылдырылышы мүмкүн деген пикирлер арбын. Акмарал Сабатар, Рахат Жаныбекова, Турган Ниязов, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС.